Мамлекеттик камсыздандыруу уюму улуттук телерадио берүү корпорациясына келерин уккан Айбек адистерге жолугуп темир тулпарына 1 жылга 1730 сом төлөп камсыздандыруу полисин алды. Айбектей болуп УТРКдан bir күндө ондогон кызматкер турак жайын жана транспорт каражатын камсыздандырды. Эмне себептен камсыздандырам дегесем, эми жаш болгондон кийин ар кандай бөөдө кырсыктар болуп калышы мүмкүн. Биз билбейбиз да, бирок эми ошондой болсо да камсыздандырып койсок, өзүбүз үчүн жеңилдикпи дейм да. Анан ошого бүгүн камсыздандырганга келдим. Моторунун көлөмүнө жараша болот экен. Меники ошо 1730 сом деп. Мамлекет кепилдик берген камсыздандыруу уюму жерлерди кыдырып түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Жоопкерчиликти сезген жарандар убара болуп отурбай, транспорттун жумушунан камсыздандырып жатат. Унаасына полис алган айдоочу жылына арзыбаган акча төлөп утушка ээ болот. Маселен, айдоочу жол кырсыгына кабылып, окуяга өзү күнөөлүү болуп кала турган болсо, анын камсыздандыруу компаниясы жабырланган үчүнчү тараптын чыгымдарын төлөп берет. Элдер келип атышат, ошол жерден суроолорун беришет. Суроолоруна жоопторун алгандан кийин камсыздандыруу пайдалуу экенин түшүндүм. Анан ошол жерден ордунан эле биздин адистерден турак жайларын камсыздап, ОСАГО полистерин алып жатышат. Ошол жактан кирип эле бүт баардык маалыматтар бар да, сиздин машинаңыз боюнчачы. Ошол жактан эле эки эле басыш менен 1 мүнөттүн ичинде машинаңызды камсыздап койсоңуз болот. Ушундай условиялар бар да. Унаа ээлеринин ыңгайлуулугуна карап, мамлекеттик камсыздандыруу уюму мобилдик тиркемелерди иштеп чыккан. 1 январдан тартып ОСАГОсы жок жүргөн айдоочулар айыпка жыгылат. Жеке жактар 3000 сом, ал эми юридикалык жактар 13000 сом төлөйт. Үйдөн отуруп камсыздап койгон мүмкүнчүлүктөр бар да азырчы. Ошол М-банк менен биз иштеп чыктык. Мегаком, Мегапей деген бар, ошо менен иштеп чыктык. Жанагы сот уюлдук байланыш, ал менен иштеп чыктык. Андан тышкары ошол болушунча шарттар түзүп атабыз. Ошо жана жарандарыбыз өзүнүн иштери менен ошо унаа мамлекеттик агенттигине барганда, ошо унаа агенттиктеринде да биздин кызматкерлер отурат. Ошол жактан да камсыздап койгонго мүмкүнчүлүктөр бар да. Ошо жана мобилдик тиркемелерде ошол бир 3 айга, 5 айга деген дагы эмелер бар, жанагындай мүмкүнчүлүктөр бар. Кээ бир жаран, может быть, мен 3 айдан кийин сатып берем деген ойлору болушу мүмкүн. Ошол убакта ал 3 айлык кылып туруп камсыздап коет. 3 айдан кийин башка сатып алган киши камсыздап койсо болот. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда, жыл башынан бери 6000ден ашуун жол кырсыгы катталган. Ал эми ОСАГО полисин алган айдоочуларга мамлекеттик камсыздандыруу уюму 60 миллион сом чыгымын төлөп берген. Уланбек Тиканбаев, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.